Assalamu alaikum, урматтуу достор. Биздин Кежирус каналынын катталуучулары. Мен сиздерге сөз берген элем, ушул ар бир айда тартып турам депчи. Мынакей биздин биогумуска эгилген помидорлор мына ушундай болуп калды. Гүлдөп алды. Ушундай гүлдөп калышты. Ол жактары бир аздан ол кокон гилас көлөкө кылып коюп, сабактары дагы ичкераак. Мына күн жактагылар аябай сонун. Биогумуска эгилгенде жалбырагынын өңүнөн эле байкалат экен. Жалбырактары сонун болчу. Анан бул баягы оору тийсе жеңил өтүп кетет деген дагы акыйкат, чын экен. Себеби мына ушу помидорлорго бир оору тийди да, мындай болчу. Жалбырактар мындай болуп, бир дарыладык эле ошо менен тып токтоду. Баягы жеңил өткөрүп берет деген чын экен да. Мурдагы жылдары биз 3-4 жолу дарылап берчү элек да. Быйыл бир эле дарыладык, ошо менен тып токтоду. Помидорлор сонун. Мынакей. Өтө сонун. Жалбырагынан эле байкалат. Ал жака кичине капуста, райхан, тетигинде картошкаларды дагы азыр бир тартып коеюн. Мол жагына күн жакшы тиет, мол жагына күн онча тийбей, бул жагы бою кичинерак. Анан бери жака күн жака карап ийилип өсүп атышат. Себеби ал теректер көлөкө кылып коет экен. Эгер ушул көлөкө жер эле минус болуп калбаса, картошкалар жакшы болуш керек да. Буюрса, азыр жанынан барып дагы тартам. Мынакей картошкалар. Буларга вообще баягы колорадский жук деп коет го. Курт түшкөн жок. Былтыр дагы түшкөн жок. Анан былтыркыдан мындай башкача жалбырактар дагы тоннук болупчу. Байкалып атат да. Мындай мешокто эккен картошкаларды дагы көрсөтүп коеюн. Түйдү экен булар. Түйүптүр мынакей. Мында көрдүңүздөрбү? Тукум жумурткадан чоңураак экен. Тукумдан чоңураак экен. Түйүптүр. Демек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сабак. Сабак бар экен да, 7 сабак. Булар биринчи эгилген. Ошон үчүн булардын бойлору дагы чоң. Анан тетиги жагы, ошо күн тийген жагы бийигирээк. Күн тийген жагы бойлору дагы чоңураак да. Күн тийбеген жактары нары карап, мындай уклон менен мындай болуп күнгө карап өсүп атышат. Мына бая айтып кеткендей, мына теректер көлөкө кылып коет экен. Буларды аралап, жыгып картошкаларга күн тийгидей кылыш керек экен да. Мынакей картошка. Достор, ушундай. Анан биогумус боюнча мына биздин элек иштеп атат жакшы. Биогумус боюнча айтса кетсем, мына таза биогумус мына ушундай болот, достор. Кече 1-2 группадан дагы сурашты да, таза биогумус менен мындай таза эмес биогумусту кантип айырмалайт деп. Таза биогумус мына ушул болот, достор. Тем более буну 8-9 ай жеди. Таза болбошко дагы айласы жок да бунун. Жеп азыр сөлжандарды кыйнап койдук бизчи. Алба койдук, себеби убакыт болбой калды ээлегенгечи. Мына давно жеп бүткөн.
Bunu давно ээлешибиз керек эле. Күзүндө салынган да, бул октябрда салынган. Давно ээлешибиз керек эле. Ушул чоло тийбей, баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, ээленбей туруп калды да. Азыр бүгүн кичине ээледик, күнүгө ушундай аз-аздан ээлеп, анантип заказ бергендерге аз-аздан ээлеп берип атабыз. Баягы убакытка карапчы. А так сураган көп. Сураган адам көп. Үлгүрбөй жатабыз да. Ушундай достор. 7-8 ай жеди. Бул биогумустун таза болушуна 1000% кепилдик. 8 айда эч нерсеси калбайт да. Жеп бүтүрдү уже. Күтүп эле турат дагы питание берсе экен, эрнис депчи. Бул жака ээлеп туруп эле мусору менен кошуп туруп бул жака ташап атабыз. Сөөлжан, мусор, бая чала жээлгендери жана башка немелер мененчи. Эми ушуну ээлеп бүтсөк, могул кыкты могул жерге салып, наркы бурттагыны, могул бурттагыны ушуга салабыз. Ошондо буну деле тез эле жеп болот, күзгө чейинчи. Могул кыктагы уже даяр болуп калды бул. Туруп, жамгырда калды, ысыкта калды, суукта калды дегендей. Идеальный кык болуп калды. Мен башта бир видеода айтып кеткенмин, идеальный кык мына ушундай боло берет. Эч нерсеси калган эмес. Күнгө күйүп, жамгырга жуулуп бүткөн бул. Ушуну эле мындай ыргытып туруп эле чогултуп анандайларды, чоңдорду талкалап, аябай нымдап, сөөлжанды салып койсо болду. Иштей берет. Мына ушул комок, тезек. Ушул таза суу эмген болсо, ушуга өзү тешип эле кирип кетет. Жумшак болуш керек да буларгачы. Ошондой достор. Каналга катталып, лайк басып, колдоп тургула достор. Биз жанагы помидорлорду бышканда дагы көрсөтөбүз. Картошка ага чейин эле бышат. Картошканы дагы көрсөтөбүз, кандай болду, не болду. Каналга катталгыла достор. Көрүшкөнчө саламаттуу болгула. Мына өрүктөрдү айтып коеюн. Өрүк дагы ушул биогумустан азык алып турат. Мынакей, жанында турат. Шунун согун ичип, түйүп, көктөп. Быйыл аябай сонун алды. Негедир. Мынакей королору. Жакшы алды өрүк. Өрүктөр. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламаттуу болгула достор.